Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Сабакка болгон даярдыгыңар кандай? Бүгүн силер менен кыргыз тили сабагы боюнча кайталоо, убакыт учкан куш деп бекеринен айтпаса керек. Ачып көздү жумганча биринчи чейректи аяктап барабыз. Бүгүнкү сабагыбыздагы максатыбыз мен эмнени үйрөндүм деген суроонун тегерегинде болот. Бүгүн силер чейрек ичинде өткөрүлгөн бардык материалдарды өз алдыңызча кайталайсыздар. Биринчи тапшырма силерге өткөн чейрек сага эмнеси менен жакканын сүрөт боюнча бергиле деген суроо болду. Бардыгыбыз колубузга түстүү боекторубузду алып, бир чейректи кантип элестеттиңер? Сүрөт тартып, тартылган сүрөттөрдү GPS формасына жөнөтүңүздөр. Бул жерде силер эске ала турган нерсе башка өңүттөн кароо. Башка өңүттөн кароо дегенди кандай түшүнөт элек? Мен силерге медиа сабаттуулук боюнча маалымат бергенимде, башка өңүттөн кароо, сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөткөнмүн. Мына ошол үйрөнгөн билимдин пайдасы бүгүн тиет силерге. Суроо балдар. Биринчи суроо силерге: жөндөмөлөр кыргыз тилинде эле барбы? Же башка тилдерде да кездешеби? Китептен 4-бетти карагыла. Бул суроону силерге кичинекей арген берүүдө. Аргендин туруусуна батырактан жооп берүүгө аракет жасайбыз. Силер билесиңер, кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Мына ушул жөндөмө башка тектеш тилдерде бар деп ойлойсуңарбы? Жооптор даяр болсо, классрумга жибере бергиле. Андан ары биз байланыштуу кеп жөнүндө сөз жасайбыз балдар. Өзүңөр байкагандай эле, биринчи чейрек жалаң байланыштуу кеп менен аяктады. Кеп балдар ОЗ2 жана жазуу формасында болорун билебиз. Кептин ОЗ2 формасы эки адамдын сүйлөшүү диалог аркылуу ишке ашат. Ал эми жазуу кеби текст аркылуу ишке ашат. Кыргыз тили же болбосо кыргыз грамматикасы, указканы алып алалы силерге көрсөтпөйм. Кыргыз тили же кыргыз грамматикасы канча бөлүмдөргө бөлүнөт эле балдар? Таблицаны бир сейрак карап коебуз. Лексика, фонетика, орфография, стилистика, кеп маданияты. Ошондой эле лексиканын торчолоруна карайбыз. Сөз, морфология, синтаксис. Фонетиканын торчолорунда графика, тамга, тыбыш. Орфографияда пунктуация, жазуу эрежелери, жазуу түрлөрү. Стилистикада стилдер, ОЗ2 стиль, жазуу стили. Кеп маданиятында окшоштуктар, окуу түшүнүү жана сүйлөм толуктоо. Мына ушунун баардыгы биригип балдар кыргыз тилинин грамматикасын түзөт. Түшүнүктүү эле болуп окшойт. Анда биз андан ары жылабыз силерге кийинки тапшырма балдар. Текст менен иштөө. Мен силерге азыр кыска ырсактарын окуп берем. Бул ырсактар табышмактуу түрдө. Табышмактын жообун таап, мына ушул жерге сүрөтүн тартабыз. Кызыган сайын кыйкырып, кыргыйык куштай теминет. Сугарып алса кезинде, суук канаттай илирет. Арыктабайт, чарчабайт, суумай менен семирет. Бул эмне балдар? Текст менен иштегенде силерге байланыштуу кепте, кептин түрлөрүн өтүүдө аябай жакшы түшүнүктүү эле. Тексттеги картинкаларга, автордун эмоционалдык, экспрессивдүү берген сөздөрүнө, тексттеги баяндоого, тексттин түзүлүш курамына жакшылап көңүл бурсак, жоопту биз бат эле таап алабыз. Эмне экен табышмактын жообу? Албетте, пара.
паровоз экен. Эми боекторубузду алып, ушул жерге паровоздун сүрөтүн тартабыз. Тартылган сүрөттү GPS формасында мага классрумга жибересиңер. Эми балдар, кептин стилдери деген чоң бөлүмдү дагы биз байланыштуу кептин ичинде кептин түрлөрүнөн кийин окуп үйрөндүк. Мына ушул кептин стилдери боюнча мен силерге илим билим каналы боюнча берилген кээ сабактардын топтомун шилтеме аркылуу калтырдым. Мына ушул шилтеме менен кирип, стилдерди кайталоо үчүн эмне кылат экенбиз? Телесабакты дагы бир жолу жакшылап көрүп чыгабыз. Көрүп, окуп үйрөнгөнүбүздөн кийин стилдин түрлөрү, бөлүнүштөрү, өзгөчөлүктөрү, бири менен биринин карым катышы тууралуу кыскача анализ жүргүзүп, анализди классрумга жөнөткүлө. Бул биздин сабагыбызды бышыктоо болду балдар. Эми силерге мен үн ишине пунктуация боюнча кайталоону калтырдым. Пунктуация дегенибиз тыныш белгилери. Биз текст менен иштегенде сөзсүз түрдө тексттин тыныш белгилерин кошо иштейбиз. Эмесе балдар, кайтарым байланышка чыгуу үчүн менин сайтымды билесиңер. Мына ушул Google формадагы Фотоказиванын сайтына кайтарым байланыш үчүн келесиңер. Бардыгыңарга ийгилик каалаймын. Жыйынтыктап сабакты чейрек боюнча эмне үйрөнгөнүңөрдү бүтүп чыгарганыңардан кийин силерди мына ушул шилтеме аркылуу күтөмүн. Эмесе дагы бир жолу баарыңарга чыгармачылык, ийгилик. Саламатта калгыла.